Салам, менин атым Жыргалбек. Мен Москвага ишенч чечтим. Бирок ал жерде мен эмне күтөрүм билбейм. Салам, мен Жыргалбектин досумун. Атым Акылбек. Орусияда иштегениме 15 жылдан ашты. Ошондуктан мен мигранттын жашоосу тууралуу көп нерсени айтып бере алам. Жубайың мен чет өлкөдө чогуу иштеп балдарың үчүн коркпойсуңбу? Бардык нерсе болушу мүмкүн да. Кетер алдымда эжемдин атында балдарыбызды каттатып койгонбуз. Бир нерсе болуп кетсе, ал ар дайым биздин балдарыбызды мыйзамдуу түрдө коргой алат. Аны Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык бөлүмдөрүндө каттатып койсо болот. Бул зордук зомбулуктан сактайт. Ошондуктан мен сага ушундай кылууну кеңеш кылам. Мени Россияга киргизбей коюшсачы, эмне кылам ал учурда? Жөн эле жерден киргизбей кое алышпайт. Бирок Россияга кеткенге чейин кирүүгө тыюу салынган тизмени текшерип ал. Мигрант KG сайтынан дыккат көрсөтмөлөрү бар. Дагы кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Кээде жарандар паспорттун мөөнөтү бүтүп калганын унутуп коюшат. Ошондуктан мөөнөт бүтүп баратса, паспортту дароо алмаштырып койгону оң. Анан дагы паспорт жыртылган эмеспи, жеке маалыматтарда каталар жокпу, же сырткы жүзүм кескин өзгөргөн жокпу, ошого да көңүл буруш керек. Анткени мунун баары Орусияга киргизилбей калышына себеп болушу мүмкүн. Эске салсак, Россияга чет элдик паспорт менен да, ID карта менен да кире аласың. Чек арадан өтүүдө миграциялык картаны толтурууда кирүү максатын иштөө дегенди көрсөт. Картаны толтурууда этият бол, баарын так, катасыз, шашпай, дыккат жаз. Дагы эмне кылыш керек? Келген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык кароодон өтүп, манжа изин жана сүрөткө түшү керек. Эгер баары жакшы болсо, анда сен тиешелүү тастыктоочу документтерди аласың. Үй-жайды кантип тапсам болот? Ишенимдүү агенттиктер аркылуу гана үй-жайды издөө керек. Алар жазуу жүзүндө келишим түзүүгө жардам берет. Келишимди кылдат изилдеп, мүлктү инвентаризациялоо, эсептегичтердин көрсөткүчтөрү текшерүү жана башка ушундай сыяктуу. Ошондой эле үй ээсинен акча каражатын алуу үчүн дүмүрчөк алуу зарыл. Ижарага алуу келишими иш жүзүндө түзүлгөндөн кийин гана риэлтордун кызматтарын төлөө. 30 күндүн ичинде үй ээси сен жашаган жерде миграциялык каттоого коюуга милдеттүү. Көп функционалдуу борборго чогуу барышын суран. Созуртпа, эгер бир эле күнгө кечиксең, ал сени дароо депортациялап, анан толук 5 жыл киргизбей коюшу мүмкүн. Иш берген адам турак жай менен камсыз кылса, анда ал өзү сени миграциялык каттоого салат. Жарайт, үйдү ижарага алдым дейли. Мындан ары эмне кылышым керек? 30 күндүн ичинде жумуш табышың керек. Бирок Орусияга келе электе эле жумуш тапканга аракет кыл. Бош орундар тууралуу кененирээк маалыматты чет өлкөдөгү жарандарды ишке орноштуруу борборунан билсең болот. Жумуш тапканда жазуу жүзүндө эмгек келишимин түз. Анан сөзсүз түрдө салык кызматына барып кел. Ал жерден салык төлөөчүнүн салыктык далдаштыруу номурун иненен ала аласың. Ал эми пенсиялык фонддон милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу системасындагы жарандын жеке өздүк эсебинен камсыздандыруучу номерин СНИЛС алсаң болот. Бул сенин келечектеги пенсияң үчүн пайдалуу болот. Оба, мен дароо иштеп калдым дейли. Жубайым бош болуп калсачы? Ушул убакта текшерсең эмне болот? Ал жерде жубайың, балдарың да сен катталган жерде каттоодон өтүшү керек. Балдарың сенин эмгек келишимиңди көрсөтүп, ал эми жубайың өзүнүн эмгек келишими боюнча көрсөтүп узарта алат. Ал жакта ооруп калсамчы, мага ким жардам бере алат? Буга да жооп бар. Ыктыярдуу жана милдеттүү медициналык полисти толтуруу керек. Эсиңде болсун, ОМСти сен жашаган жердеги ооруканада эмгек келишиминин мөөнөтүн алкагында гана берилиши мүмкүн. Ал эми ДМСти Россияга киргенден баштап каалаган камсыздандыруу ишканасында алсаң болот. Бул ооруп калган учурда акысыз медициналык жардам алууга жардам берет. Полиция биздикилерди көп кармап тийише берет деп уктум. Мындан кантип сактансам болот? Документтерди дайыма жанында алып жүрүү керек. Бул паспорт жана миграциялык карта. Баары жайында болсо, анда камоого эч кандай негиз болбойт. Бирок кандай болгон күндө да бардык бул документтердин көчүрмөсүн жасап, аларды өзүнчө коопсуз жерге сактап кой. Эсиңде болсун, ар бир формачан адам кызматын аткарып жатат дегенди билдирбейт. Жетонду көрсөтүүнү сура жана бирөөгө чалууга да укугуң бар экенин билип жүр. Анан мага хулигандар же бандиттер кол салсачы? Ачык чыр-чатакка барбай эле койгонуң оң. Мүмкүн болсо дароо полицияны чакыр. Мигрант катары Россиянын мыйзамдарын кантип бузбоо керек экенин билген юристтериң билесиңби? Бул тууралуу чет өлкөдөгү жарандарды ишке орноштуруу борборунун адистери кеңеш бере алат. Алар бекер жардам берет. Алардын ишеним телефон номерин жазып ал. +996 559 189 900. Анан дагы мигрант KG
Migranty.org жана Миграция плюс мобилдик тиркемелери жана мигранттардын колдомосун колдонсоң болот. Ал жерде Орусиянын миграциялык мыйзамдары боюнча кене маалыматты таба аласың.